Алымдар кеңешинин мүчөсү Нарматов Абдишүкүр Исламович. Абдишүкүр Ажы Нарматов 1968 жылы Баткен облусунун Достук айылында туулган. Атасы Ислам Ажы Нарматов өмүрү намазын каза кылбаган, намазкөй, такыба киши болгон. Абдишүкүр устаздын кичинекейинен эле динге кызыгы артып, илим-билимге берилүүсүнө такыба атасынын тарбиясы чоң таасир берген. 1985 жылы орто мектепти аяктап, 1986-88 жылдары советтик армияда кызмат өтөгөн. 1989 жылдан 1993 жылга чейин Ташкенттеги Имам Бухари Ислам институтунда билим алган. 1993 жылы Египеттеги Аль-Азхар университетинин илимин улап, 2000 жылы шарият жана укук факультетин бүтүргөн. 2000-2003 жылдары Бишкектеги Азирети Умар Ислам институтунда ректор, 2003-2006 жылдары Алтын Моон кайрымдуулук фондунда директор болуп иштеген. Кийин кайрадан Кыргызстан Ислам университетинде ректор болуп шайланган. 3 жыл Аалымдар кеңешинин төрагасы кызматын аркалаган. Учурда Аалымдар кеңешинин мүчөсү жана Кыргызстан Ислам университетинин ректору. 2010 жылкы Ош коогалаңында эл достугун бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Данакер ордени менен сыйланган. Жашооңду өзгөрт, Бейиш жолу, Адам адеби, Багыт, Насаат китептеринин автору. Насаат Кейжи коомдук агартуу порталынын негиздөөчүсү. Үй бүлөлүү 2 уул 5 кыздын атасы. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.